Акыркы жана урунтуу окуяларды чагылдырып эфирде күнжүрүш маалымат программасы. Студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Июнь окуясына 10 жыл. Коогалаңда каза болгондор эскерилди. Кыргыз-казак чегарасындагы кырдаалдан улам эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн кайым айтышуусу уланууда. Пикир келишпестикке качан чекит коюлат? Кыргызстан чегиртке каптоо коркунучунда турат. Зыянкеч адам баласынын башына оор күн түшүп турган кездерде күчтөнөбү? Кадамжай районунун Чечме айылында чегарадан чыккан чатакта кан басымы көтөрүлүп, ооруканага түшкөн жергиликтүү тургун Айтбай Акынов бүгүн 10 июнда каза тапты. Бул маалыматты облустук өкүлчүлүктүн маалымат кызматы тастыктады. 49 жаштагы Акынов 2 уул 1 кыздын атасы болчу. Чыр чатак учурунда жабыр тартып, кан басымы көтөрүлүп кеткен. Дароо Айдеркен шаардык ооруканасына жеткирилип, жандандыруу бөлүмүндө 10 күндөн бери жаткан. Тилекке каршы 10 июнга караган түнү ооруканада каза болду деп кабарлаган маалымат кызматы. Эске салсак, 31 майда Кадамжай районунун Чечме айылы менен Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылынын тургундарынын ортосунда чыр чыккан. Андан 25 киши жаракат алып, ооруканада жаткан 4 адамдын экөөсүнүн абалы оор экени айтылган. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Ош облусуна барып, 2010 жылы июнь окуясында каза болгондорду эскерип, кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык мамлекет башчы Ош шаарындагы энелердин көз жашы мемориалдык комплексине гүл коюп, каза болгондорго арнап Куран окуду. Президент каргашалуу окуяда жакындарын жоготкондор менен сүйлөшүп, аларга көңүл айтып, ал күн элдин эсинен кете электигин баса белгилеген. Ошондой эле өлкө башчы улуттар арасындагы ынтымакты бекем сактоо маанилүү экенин эскертип, кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Бул кайгылуу окуя коомдогу ынтымак баарынан бийик дөөлөт экенин дагы бир ирет көрсөттү. Өлкөдө улуттук саясатты ишке ашыруу абдан кылдаттыкты талап кылаарын көрдүк. Өткөндөн сабак алып, биримдикти чыңдоо менен бир эл, бир журт катары өлкөбүздү өнүктүрөбүз. Кыргызстан көп улуттуу мамлекет. Биздин мамлекетте 100дөн ашык этностун өкүлдөрү жашайт. Көп түрдүүлүк биздин байлыгыбыз. Ар бир улут өзүнүн маданияты, тили, каада салты менен мекенибиз Кыргызстанды көрктөндүрүп турат. Андыктан улуттар аралык ынтымакты сактап, аны көздүн карегиндей карайлы деп айтылат президенттин кайрылуусунда. Ош шаарына иш сапары менен барган президент Сооронбай Жээнбеков келечекте 5000дей адамды иш менен камсыздай турган жана электробустарды чыгара турган Кыргыз Унаа курулуш заводуна барды. Бүгүнкү күндө курулуш иштеринин биринчи этабы аяктап, завод өз ишин баштап, 500гө чейин жумуш орундары түзүлдү. Ишкана толук ишке киришкенде жумуш орундарынын саны 10 эсе көбөйөт. Кыргызстанда чыгарыла турган биринчи электробустун прототиби даярдалып жаткан Кыргыз Унаа курулуш тууралуу кийинки материалда. Ошто эгемендүү Кыргызстандын тарыхындагы алгачкы көп профилдүү машина куруучу Кыргыз Унаа курулуш заводу ишке кирип, анын ишмердүүлүгү менен президент Сооронбай Жээнбеков таанышты. Курулуш иштеринин биринчи этабы аяктаган ишканадан чакан жана чоң гидроэлектростанциялар үчүн зарыл болгон жабдуулар, анын ичинде гидротурбиналар менен генераторлор чыгарылууда. Заводдо жеңил жана өнөр жай, айыл чарба тармагы үчүн комплектөөчү шаймандар менен техникалар өндүрүлүп жатат. Учурда трансформаторлор менен акылдуу эсептегичтер дагы иштелип чыгып, сыноодон өтүүдө. Ошондой эле Кыргызстандан чыгарыла турган биринчи электробустун прототиби даярдалууда. Бул жерде көп станокто темирлерди таштетебиз да. Алардан таштеткенден кийин покрытие кылбаса, ал темир бүтүп зат басып кетет да. Могу линияга кирип, химия покрытие болуп чыккандан кийин мындай болуп калат. Бул цинковка деп. Булар уже зат баспайт. Курулуш иштеринин биринчи этабына болжол менен 20 миллион акш доллары сарпталып, Европа жана Жапониянын заманбап жабдуулары менен жабдылган.
Заводдун ишке кириши менен 500гө чейин жумуш орундары түзүлдү. Ал эми курулуш иштеринин экинчи этабы бүткөрүлүп, толук ишке киришкенде иш орундарынын саны азыркыдан 10 эсе көбөйүп 5000ге жетет. Президент эмгек жамааты менен болгон баарлашууда ишкананын ишмердүүлүк масштабына купулуу толгонун билдирип, өлкөдө мындай завод биринчи жолу курулуп жатканын баса белгиледи. Мындан тышкары Жээнбеков 2001-жылы Жапонияда Toshiba компаниясынын заводунда болгонун эскерип, Жапон корпорациясынын ишмердүүлүгү менен корпоративдик этиканын принциптери жөнүндө айтып, заводдун ийгилиги ар бир жумушчудан көз каранды экенин белгиледи. Япондордой ошол өз компаниясына ушу менин менчигимде турган жеримдеки ушу менин менчиг ордум деп ушуну жакшыраак кылайын, ушу жакшыраак өтсүн деп аракет кылсаңар, айлык да көбөйөт, жумуш орун да көбөйөт, сапат да болот, конкуренция кыласызга дүйнөлүк рынокко чыгабыз да Кыргызстан. Ошондой эле президент келечекте завод өлкөдө эле эмес, региондо дагы алдыңкы позицияны ээлерине ишенээрин жашырган жок. Мындан тышкары аймактарды өнүктүрүүнүн мамлекеттик саясатынын алкагында жерлердеги ишкерлердин демилгелерин колдоого өзгөчө көңүл бурулаарын кошумчалады. Чынара Нурсейитова, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ. Кыргызстанга чет өлкөдөн алынып келинген электромобилдерди жана аталган транспортты ток менен кубаттандыруу үчүн жабдууларды кошумча нарк салыгынан бошотуу сунушталууда. Бул мыйзам долбоорун өкмөт демилгелеп, бүгүн парламентте биринчи окууда каралды. Аны менен катар эле электромобилдердин ээлери транспорт салыгындагы төлөбөйт. Документтин негиздемесинде учурда ири шаарларда абанын булганышына 70-90% автоунаалар себеп экени жазылат. Автоунаалардын санынын өсүшүнө байланыштуу ири шаарларды ыш каптады. Транспорттун түтүндөрүндө көптөгөн зыяндуу заттар камтылган. Ал айдоочунун өзүн жана айланасындагы адамдарды уулайт. Ошондой эле отунду күйгүзүүдө глобалдык жылуулуктун себебинин бири болгон парник газдары көп санда бөлүнүп чыгат. Шаардагы транспорт көйгөйүн чечүүнүн бир жолу электромобилдерди киргизүү болот деп жазылат негиздемеде. Кыргызстан менен Казакстандын экономикалык согушу уланууда. Акыркы маалыматтар боюнча кыргыз-казак чек арасындагы Ак Тилек өткөрмө бекетинде кыргыз тараптан Казакстанга өтө албай турган 200дөн ашуун унаанын тыгыны жаралган. Ал эми Кыргызстанга кирүүгө жүк ташуучу унаалардын кезеги жок. Кыргыз-казак чек арасындагы жагдайга байланыштуу эки өлкөнүн өкмөттөрү дагы бири-бирине күнөө коюп, кайым айтышуусун токтото элек. Күн мурун чек арадагы тоскоолдуктар жоюлбаса, Кыргызстан Евразиялык экономикалык комиссиядагы министрлерин чакыртып алуу кадамына барууга даяр экенин билдирген. Мындай билдирүүнүн аркасында эмне жатат? Кененирээк кийинки материалда. 2 аптадан бери Казакстан чек арадагы текшерүүлөрдү күчөткөндүктөн Ак Тилек өткөрмө бекетинде жүк ташуучу машинелердин узун кезеги дали болсо сакталууда. Чек ара кызматынын маалыматы боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагында 200дөн ашуун фура коңшу өлкөгө кире албай турат. Бир нече күн мурун казгатар тизилген унаалардын саны 400дөн дагы ашып, кечээ казак тарапка өтө албай кезек күткөндөрдүн тыгыны 7 чакырымга жеткени кабарланган. Мен 3 суткадан бери казак тарапка өтө албай жатам. Унаамда 20 тоннадан ашык сабиз бар. Ал бат эле чирип кетет. Бул эмне деген көрүнүш? Чек арадагы жагдайдан улам кыргыз-казак өкмөттөрүнүн кайым айтышуусу уланууда. Буга чейин Казакстан чек арадагы жаңжалга байланыштуу 3 жолу билдирүү жасап, расмий органдары кыргыз тараптын статистикасында экспорттун көлөмү 10 эсе аз көрсөтүлөрүн, эгер кыргыз өкмөтү көмүскө соода жүгүртүүгө каршы чара көрбөсө, тыгын токтобой турганын эскерткен. Өз кезегинде Кыргызстан Казакстандын бажыдагы 10 эсе айырма тууралуу маалыматын четке кагып, өткөн жылы коңшу өлкө бизден барган импортты 85,6 миллион долларга аз көрсөткөн деп жооп берди. Чек арадагы тоскоолдуктар маселеси жогорку кеңеште да байма-бай көтөрүлүүдө. Тармактык комитеттин жыйынында экономика министри Санжар Муканбетов, эгер Евразия экономикалык комиссиясы чек арадагы тоскоолдуктар маселесин чечпесе, Кыргызстан бул комиссиядагы министрлерин чакыртып алышы ыктымалдыгын четке каккан жок. Эгер Кыргызстан мындай кадамга барса, комиссиянын чечим кабыл алуу форматы куралбай калат. Эгер биздин министрлерди кайра чакыртсак болот. Ошондо ээктин чечим алчу форматы чечим алынбай калат да.
ошол эң акыркы механизм ошондо болот. Биз бүт регламент менен келатабыз. Ошону акыркы бирден бир мына коллегияга көтөрүлүп атат. Коллегиядан буюрса чечилсе, мен оюмча чек аралар эртерээк биздин продукцияга өтүп калат. Эгер болбосо жана мен айтып аткан механизмди колдонуш керек. Экономика боюнча эксперттер Санжар Мукамбетовдун билдирүүсүн кубатташууда. Министр мындай сөзү менен кыргыз ишкерлерин коргоого аракет кылууда. Экономисттердин пикиринде биримдиктин ичинде бир мунасага келүү үчүн Кыргызстан мүмкүн болгон бардык куралдарын колдонду. Ошондуктан кыргыз өкмөтү комиссиянын чечимине таасир этүү үчүн эң акыркы чараларды колдонууну сунуштап жатат. Бирок ал кандайча ишке ашат деген суроо жаралат. Себеби саясий чечимди парламент, президент жана премьер-министр кабыл алат. Министр өзүнүн деңгээлине туура позицияны айтты. Бирок мамлекет, жалпы мамлекеттик саясатты бул же андай эмесби айтыш кыйын. Анткени жалгыз министр чечпейт, аны жогорку кеңеш коллегиалдуу түрдө чечет. Бирок министр дагы өзүнүн сөзүн айтаарда ойлонуш керек да, жакында шайлоо болгон таат, анан ошого популизм күч алып кетпеш үчүн алар дагы провокациядан алыс болуш керек деп ойлойм да. Коңшулардын ортосундагы соода согушу Кыргызстан ЕЭПке мүчө болгон убактан бери эле жаралып келет. Соңку 3 жылда эки тарап тең бирликте тең укуктуу мүчө болгонуна карабастан, товарлардын эркин өтүшүнө байланыштуу мамлекеттер ортосунда келишпестиктер күчөдү. Мындан улам уюмдагы чоң мамлекеттер ЕЭПтин чечимдерин аткарбай, бут тосуулар күчөп жатканы коомчулукта нааразычылыкты туудуруп келет. Кыргызстандын альянстан тапкан пайдасына караганда зыяны көп экенин тизмектеген эл өкүлдөрү дагы буга чейин Кыргызстандын ЕЭПтеги орду тууралуу маселени кайра карап чыгууну бир нече жолу көтөргөн. Эл аралык чогулуштарда бүт саясий позициясын колдоп жүргөн өлкөлөр бизге газды 5 эсе кымбат сатып атпайбы? Тажикстан 100ден алат, биз 200ден алабыз. Анан ушундай учурда алардын пайдасы тийбесе, же сунуш менен кайрылбасаңыздар, билбейм. Евразис боюнча да ойлонушубуз керек окшойт да. Евразистин банкынан да пайдасы жок, фондусунан да пайдасы жок. Анан Кыргыздын товарлары Россияга өтүп баратса, биринчи тоскон ким? Евразистин өлкөлөрү. Кытайга кирген эч ким тоспойт. Ошон үчүн Евразиске байланыштуу биздин позициябыз күчтүүрөөк болуш керек. Теория боюнча Кыргызстан биримдиктин эркин оюнчусу. Ошондуктан андагы мүчөлүгү боюнча маселени өз алдынча чечүүгө укуктуу жана кызыкчылыктарын коргой билиши кажет. Эгер уюмдан чыкса, өз алдынча оокатында кылууга мүмкүнчүлүгү бар. Серепчилер азыркы талаш тартышта Кыргызстанды да ак деп айтуу кыйын дешет. Бирок соңку 5 жылдан бери кыргыз-казак чек арасындагы тоскоолдуктар системалык мүнөзгө ээ болуп калгандыктан маселе бышып жетилди. Ошондуктан бул багытта чечкиндүү кадамдарга барып, ачык сүйлөшүү учуру эбак эле келген дейт алар. Деген менен Кыргызстан кичинекей рынок болгондуктан биримдикке тийгизген экономикалык таасири аз. Ушул Евразиялык экономикалык бирикмеден чыгып кетсек, албетте экономикалык жактан мүмкүн. Бул бирикмеге эч кандай мындай доодо эле келтирбейбиз да. А бирок саясий жактан, геосаясий жактан биз албетте чоң доо келтире алабыз да. Анткени себеби бул имидж. Биз Кыргызстан турабыз. Нар жакта Белоруссияны да билесиңер, ал дагы өзгөчө позициясы бар. Ана мен ойлойм, бизде дагы биз канчалык бир деңгээлде азуулукту көрсөткөнгө убакыт жетип калды деп айтканга сүйлөшкөнгө. Кыргызстан менен Казакстандын пикир келишпестиги Евразия экономикалык комиссиясынан сырткары буга чейин дүйнөлүк соода уюмуна чейин жеткен. Май айынын ортосунда уюмга кирген өлкөлөрдүн башчыларынын онлайн жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков ЕЭПтин ичиндеги соодага байланыштуу тоскоолдуктар алынбаса, сотко кайрылуу мүмкүнчүлүгүн караштыруу маселесин көтөргөн. Эске салсак, анда ЕЭПтин 2025-жылга чейинки стратегиясы бекитилбей калган. Чынара Нурсейитова, Алтынбек Саакиев, Ньюс ТВ. Жалал Абад облусунун Аксы районунда катуу жааган жамгырдан мөмө жемиш менен айыл чарба өсүмдүктөрү зыянга учурады. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 9-июнь күнү саат 18:20 чамасында кыска мөөнөттүү жаап өткөн жамгыр аралаш мөндүрдүн кесепетинен Гербен шаарынын Ак-Дөбө жана Гүлүк-Дөбө айылдарында, Кашка суу айыл аймагынын Чарбак жана Өлөң булак айылдарында чарба өсүмдүктөрүнө зыян келтирилген. Турак үйлөр жана жолдор жабыркаган эмес. Учурда тактоо иштери уланууда.
Бүгүнкү күндө өлкөнү чегиртке каптоо коркунучу жаралууда. Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги кабарлагандай, быйыл Кыргызстанда 120 000 гектар жерди чегиртке капташы күтүлүп жатат. Бул көрүнүш бир гана айыл чарба тармагын эмес, экономикага, социалдык турмушка жана тамак аш коопсуздугуна коркунуч жаратышы толук ыктымал. Мамлекет зыянкечтер менен күрөшүүдө кандай чараларды көрүүдө? Теманы Тазагүл Эмилбекова улантат. Bizde talada çevirtkenin көбөйүп Бул видео Баткен облусунда тартылган. Талааларды чегиртке каптап кеткендиктен жергиликтүү дыйкандар зыянкечтер менен күрөшүүдө мамлекеттен жардам суроодо. Маалым болгондой, ушул тапта күндүн ысышы менен чегирткелер Жалал Абад, Ош, Баткен, Чүй, Талас жана Нарын облустарында көбөйүшү мүмкүн. Учурда Баткен, Ош облусунда жана Жалал Абадтын Аксы районунда 19 817 гектар жерде чегирткенин личинкалары табылды. Чегиртке Саранча, Марокская. Ал эми айыл чарба министрлиги чегирткенин капташы бир гана айыл чарбага эмес, экономикага, социалдык турмушка жана тамак аш коопсуздугуна коркунуч жаратаарын эскертүүдө. Алдын ала божомолдорго караганда быйыл Кыргызстанда 120 000 гектар жерди чегиртке капташы күтүлүп жатат. Биздин кошун өлкөлөр менен ушундай болуп калышы мүмкүн. Эмне үчүн дегенде бизде аз айтылган өлкөлөр жана региондор менен биздин табигый чек араларыбыз жок да. Бизде мындай түз эле келип учуп келгенге бизге мындай мүмкүнчүлүктөрү бар да. Мобилдик, оперативдүү иштеген техникаларыбыз булар заманбап чачкычтар менен аппараттар менен жабдылган. Андан сырткары күйүүчү, майлоочу каражаттарыбыз баары толук камсыз болдук. Жана химикаттар, буларга каршы колдонуучу препараттардын баары бүгүнкү күндө бар. Чегирткелер өтө кооптуу. Алар менен айрым учурда бир нече жыл катары менен күрөшүүгө туура келет. Адистердин айтымында бул парадокс. Бирок анализдеп караганда аталган мите адам баласынын башына оор күн түшүп турган кезде, согуш, эпидемия, кризис учурунда күчтөнөт. Кыргызстанда чегирткенин 100дөн ашык түрү кездешет. Алардын ичинен 5 түрү адам жашоосуна жана экологияга зыян алып келет. Азыр коңшу өлкөлөрдө тарап жаткан чегиртке көчүп жүрүүчү түрүнө кирет. Ошол себептүү биздин өлкөгө келип калуу коркунучу бар. Булар жашыл нерсенин баарын жейт. Бир өтүп кеткен жеринде эч нерсе калбайт. Чегирткенин коргонуу инстинкти абдан өрчүгөн. Мисалы, личинкасын адам басып турган айдоо жерлерине эмес, көздөн оолак ташташат. Учурда ведомствонун кызматкерлери чегиртке личинка таштаган аймактарды таап, аларды жок кылуу үчүн атайын дарыларды чачып жатканын кабарлады. Ал эми бул жаатта эмгектенген илимий кызматкерлердин пикиринде зыянкечтерге дары чачуу туура эмес. Анткени бул ыкма экологияга чоң зыян алып келет. Всякая химия, в конце концов, это... Негизи эле чегирткелерге химиялык заттарды чачуу туура эмес. Анын таасири жерге, андагы өсүмдүктөргө да тийиши мүмкүн. Зыянкечтерди жок кылууда министрлик Илимдер академиясы менен иштешпейт. Бизге кайрылса, башка жолдорун сунуштап көрмөкпүз. Тилекке каршы учурда ведомство биз менен иш алып барбайт. Айыл чарба министрлиги Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстан, Индия, Пакистанды каптап кеткен чегиртке бизге да келерин айтышууда. Ал эми жарандык активисттер Кыргыз өкмөтү зыянкечтер өлкөгө келиши мүмкүн деп күтүп отура бербей, жакынкы коңшу өлкөлөр менен бул багытта иштеши керектигин айтышууда. Ошондой эле чегирткелердин көбөйүшүнө өкмөт түздөн-түз жоопкерчилик алышы керек. Анткени биздин өлкөдө аларды өз убагында жок кылуу үчүн чаралар көрүлгөн жок. Ошонун кесепетинен да учурда зыянкечтер менен күрөшүү оор болуп жатат. Бул обязательно эле болуп чыгып, качан ошо проблема болуп, аны журналисттер көтөрүп, аны активисттер көтөргөндөн кийин эле муну алып чыкпаш керек. Муну жеринде анализ жүрүш керек. Анализ жүргөндө буга статьялар менен бөлүнгөн акчаларды булар ошого эффективный саптап туруш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн биз Кыргызда макал бар, сүт төгүлгөнчө айтыш керек деп. Сүт төгүлгөнчө ошол айыл чарба министри, ошо эпидемиология бөлүмдөрү, ошол тийиштүү министрликтер муну астына алып туруп, жеринде ар бир жерде кайсы жерде ачак боло турган болсо, ысык мына азыр Ош, Жалал Абад, ылдыйкы Баткен областтарын астынан алыш керек. Негизи эле соңку жылдары дүйнөнүн бир топ өлкөлөрү чегирткелер менен күрөшүп келет. Алардын айрымдары зыянкечтерди жок кылуу үчүн ар кандай дары-дармектерди пайдаланса, кээ бир өлкөлөр өзгөчө ыкмаларды колдонушууда. Алсак учурда чегирткелер менен күрөшүүнүн натыйжалуу жолу бул өрдөк багуу. Анткени өрдөктөр 1 саатта 100дөн ашык чегиртке жейт. Жана мындай ыкма экологияга эч кандай зыянын тийгизбейт.
Тазагүл Эмилбекова, Калыбек Абдумамутов, Ньо ТВ. Маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дастан Догоев жакынкы күндөрү кызматын тапшырат. Бул тууралуу ал өзү 10 июнда тараткан билдирүүсүндө айтып, АКШдагы Гарвард университетине окуганы кетип жатканын, бирок президенттин санариптештирүү маселелери боюнча кеңешчиси болуп кала берерин жарыялады. Догоев быйыл жыл башында Гарвард университетинин мамлекеттик башкаруу институтунун магистратурасында гранттык негизде окуу мүмкүнчүлүгүн алганын, бул маселени президент менен да, өкмөт башчы менен да макулдашканын, алардан колдоо тапканын айтты. 12 июндан баштап Бишкек авиакаттамы жүргүнчүлөрдү тейлей баштайт. Манас эл аралык аэропортунун маалыматына караганда, үзгүлтүксүз ички каттамдарды жергиликтүү TezJet авиакомпаниясы күнүнө 2 жолу аткарып турат. Таңкы каттам Бишкектен саат 8:00, Оштон саат 9:30. Ал эми күндүзгү каттам Бишкектен саат 15:15, Оштон 16:45 аткарылат. Авиабилеттерди сатып алуу үчүн жүргүнчүлөр алдын ала авиакомпаниянын өкүлчүлүгүнө кайрылуусу керек. Бардык жүргүнчүлөр санитардык эрежелерди так сактоосу керектиги эскертилди. Кыргызстандын футбол клубтары машыгууларын баштады. Маалым болгондой, 8 июндан баштап бардык футбол клубтарына мелдештерге жана турнирлерге даярдык көрүү максатында машыгууларды өткөрүүгө уруксат берилген. Спортчулар карантин убагында спорттон бир аз четтеп калышканын, кайра мурунку калыбына келүү үчүн убакыт керек экенин айтышууда. Футболчулардын карантинден кийинки алгачкы машыгууларынан кабарчыбыз баяндайт. Кыргызстанда футбол клубтарына машыгууларын жандандырууга уруксат берилди. Бүгүн Дордойдун оюнчуларынын оюн талаасына кайтып келгенине 3 күн болду. Пландалбаган 2 айлык тыныгуудан соң спортчулар физикалык жактан бир аз алсырай түшкөндүктөрүн моюнга алышты. Мурдагы калыпка келүү үчүн алар машыгууну жөнөкөй көнүгүүлөрдөн башташты. 26 жаштагы Кайрат Дордой футболдук клубуна 2016 жылы келген. Ал эми спорттун бул түрүнө болгон кызыгуусу бала кезинен ойгонуп, 8 жашында футбол дүйнөсүнө аралашкан. Жарым коргоочу карантин убагында өз алдынча машыкканын айтат. Бирок үй шартында машыгуу ага бир топ кыйынчылыктарды жараткан. Спортчу ушул темп менен кетсе, 2 айда мурдагы калыбына кайтаарын белгилейт. Карантинда күтпөгөн жерден келди бизге. Өзүбүз жаңы эле сбордон келгенбиз, формада болуп келгенбиз. 2 оюн ойногондон эле карантин болуп калды. Анан үйдө жаттык, 1 ай. Үйдө анча-мынча пресс, отжимания, бияктан заданиялар берип турду бизге тренерлер. Ошо үйдөн чуркап аттык. Пресс эме отжимания кылып аттык. Анан кичине эшикке чыга баштагандан кийин двордо кичине чуркап аттык анча-мынча. Эми форманы жоготтук, по-любому азыр акырындан кайра набирать этебиз да. Футбол талаасындагы оюндар спортчулардын мурдагы калыбына бат келишине көмөк көрсөтөт. Спортчулар ушул тапта расмий турнирлерди жана жолдоштук оюндарды өткөрүү керектигин айтышат. Анткени чакан турнирлер алардын масштабдуу оюндарга канчалык даяр экендигин көрсөтөт. Вчера была легкая тренировка. Особо не сказал. Кече күнү анча оор эмес машыгуу өткөрдүк. Акырындап эми баштап жатабыз. Көп убакытка созулган тыныгуу да бизге көп кедергисин тийгизип жатат. Башында кыйналдык, эми буюрса адаптация болуп жатабыз. Тяжело было к адаптации к полю. Айта кетсек, Кыргызстан курама командасы 13 октябрда F тайпасында конокто Мьянма курамасы менен оюн өткөрөт. Андан тышкары футболчулар 2022 жылы өтүүчү дүйнөлүк чемпионаттын тандоо туруна да даярданышууда. Белгилей кетчү жагдай Кыргызстандын футбол союзу спортчуларга медициналык кароодон өтүүнү, санитардык нормаларды сактоону, дене табын текшерүүчү каражаттар менен камсыз болууну сунуштайт. Тазагүл Эмилбекова, Азамат Кенжешев, Тилек Жуматаев, Ньо ТВ. Ушун менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.